атам менен энеме карата менде арман жок. Мен ардайым, карегин кайгы баспай, күлүп турсам айдайым. Мен колуман келгенимди кылдым. Мен аябай жакшы бала болгонго аракет кылдым. Каражан канча жашка чыкса дагы балакайың энекем ай тазаккан суу. Нурпресс маалымат борборунун апама кат тили долбоору кайрадан ободо. Аны мен Наргиза Исаева алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин чыгарылыштын коногу мейманы бар. Ал Нур Академиясынын негиздөөчүсү жана алып баруучу Нурзат Токтосунова болмокчу. Саламатсызбы, Нурзат? Саламатсызбы? Көптөн күткөн кезигибиз бүгүнкү күнгө туш келип отурат. Анан өзү эле баягы берүү айткандай, апама кат деп айтылат. Бул көрсөтүү толугу менен сиздин апаңызга арналат. Ушул биздин жарк этип кыргыздын маңдайына бүткөн Нурзатты кандай эне тарбиялады экен, кандай үйдө чоңойду экен, жана энеден эмнени алып Нурзат эмнени өзүнүн боюна сиңирген экен бүгүн айткыбыз келип турат. Ушул сизди бул жарык дүйнөгө алып келген эне ким? Жана ушул апаңыздын бул дүйнөдөн өткөнүнө канча болду? Жана ушул канча убакыттан бери ошо апаңыз жөнүндө чындап жүрөк менен мындай сырдашып, айтып, ошол киши жөнүндө бөлүшкөн учурларыңыз акыркы жолу качан болду? Саламатсыздарбы? Барыңыздарды көрүп жатканыма кубанычтамын. Сиз байланышып апаңыз жөнүндө дегенде мен азыр жара кургай элек, мен даяр эмесмин дедим эле. Анан эми жара кургабайт да, баары бир сен ал апа, ар кимге өзүнүн апасы жакшы, апасы эң мыкты дегендей. Анан биз көзү тирүүсүндө балким көңүлдөрүн оорутуп, бир ар кандай психологияны окугандан кийин аябай күлөбүз да. Кандай апа болсоң дагы балдарың кемчилик табат депчи. Ошол сыяктуу көзү барында балким кадырына ошончолук жетпегендир биз. Бирок абдан ыраазы болду. Мен колуман өөп, кадимкидей мен ыраазымын сага деп, ушинтип биз аябай ыраазычылыгыбызды алышып, анын үстүнө акыркы жылдарда 7 жыл төшөктө жатты. Төшөктө жатыш оңой эмес. Анан ошол бир туугандарыбыз болуп баарыбыз бактык. Анан ичибизден ушунчалык кыйналганын көргөндө, мындай, жаратканым, ушул биз ыраазыбыз дегенге чейинчи, ушундай кылып кээде дуа кылат экенсиң да, биз ыраазыбыз апамды кыйнабачы депчи, кыйналбасын деп 84 жашка чыкты. Анан өзү дагы айтып күлүп калчу, атаң көрай, мээң иштегенде, акылың толгондо, күч кубатың жок болуп, ден соолугуң жок болуп калат экен депчи. Ошол айткандай, менин апам Токтосунова Бүбүш Ыкласовна, ал Абдылдаева өзүнүн фамилиясы. Түп районунун Талды Суу айылында Токо чуруусунун кызы. Анан менин атам экөө 8 баланы тарбиялап өстүрдү, мен 8-чи баласымын. Анан бул сепарация деп коет. Энеден ошол жанагы көп адамдар ошо кайра эле ыйлап эле өзүн жоготуп эле ушинтет го. Буга биринчиден дин жардам берди, экинчиден психология жардам берди да. Биз бүгүн ыйлабайм, бүгүн апамды даңктайм деп сөз берип келдим. Ал бул нерсе эч качан оюңан кетпейт. Ал мен өмүрүмдүн акырына чейин мен менен болот деп ойлойм. Себеби эң оор нерсе болгону, мен ушул энемдин кызы элем да. Көптөр ойлоду, атам жөнүндө пост жазсам, атамды аябай жакшы көрөт, атасынын кызы депчи. Анан атамды жакшы көрдүм, энемдин кызы элем мен. Энемдин колтугундагы кызы элем. Себеби мени 44 жашында төрөдү дагы. Мага чейинки менен 6-8-7 жаш разница, айырмасы болгондуктан эжем мектепке кетти, мен калдым жанында дегенде, анан кийин башка мектепке кетти деп ушул эми турмуш ушундай го. Анан жанында болгонумдан апам жөнүндө мен татыктуу сөз таап жаза албайт элем да. Жазсам ыйлайм, эч нерсе деп айта албайм. Бул тема, сиздин чакырганыңызга рахмат. Бул тема мен үчүн аябай оор эле да. Бирок сиз чалгандан баштап мына канча күн өттү. Аябай ойлондум мунун үстүндө. Мен чынында 35 жыл апам үчүн гана жашагам. Апам үчүн гана. Апамды биринчи орунга коюп.
Энем дегенде мен бир укмуш элем да. Мен дагы турмуштан жаңылганда эчтеке болбойт. Башыңды көтөргүн. Сен жаман кылган жоксуң. Сен бактыңды издедиң. Ар бир эне бактысын, баласынын бактылуу болушун каалайт. Албетте туура эмес. Бирок мындан ары жашаш керек деп күч кубатты. Себеби мен аябай оорудум. Мен көп жолу операция болдум. Анан ошондо айтканда сен мага менин балам керек. Мага менин баламдын өмүрү керек, ден соолугу керек деп дайыма айылдан чыгат. Келет, жанында болот. Ошондой күч кубат берүүчү адам керек болгондо азыр күч кубатты неден алат? Жараткандан алам жана өзүмдүн. Билесиңби? Арман болгондо ыйлайсың да, арман. Бирок Таза аккан суудай атам менен энеме карата менде арман жок. Мен колуман келгенимди кылдым. Мен аябай жакшы бала болгонго аракет кылдым. Ушул жерден Бишкектен чыгар элем машина менен. Бир эле саатым бар. Мен Кудайдын куттуу күнү иш-чара алып барам. Бир эле күнүм болсо, энемдин жанына жарым саат отуруп кеткен күндөрүм болду. Мына Кудай турат. Көлгө барасың, Түп районуна өтө узакта 7 саат. Барып жарым саат отуруп эле кайра чыгасың. Анан каждый раз кетип баратканда өзүмдү даярдар элем да. Кийин мен өзүмдү урушам. Жумуш деп жанына барбай койдуң деп урушам. Ошон үчүн мен азыр максимально барам деп, мен максимально барып, шаарга келип алдырып, апамдын аябай ою менен болдук. Апам мындан дагы жакшы нерселерге татыктуу эле, бирок биз колдон келгенин кылдык. Ал дагы бизге карата колдон келгенин кылды. Көзүбүз жылтыраганды салдык да үйгө. Энебиз мисип Азаткүл деген досу бар эле мисалы. Азаткүл мындай пальто кийиптир деп эле койсо эле бүттү. Чуркап бири-бирибизге чалышып Азаткүл мындай пальтосу бар экен деп. Мен башынан ылдый алтын жапкан жокпуз деп айта албайм. Айткан жаптык деп айта албайм. Бирок көңүлүн көтөргөн нерселерди кыла алдык иншалла. Эң баалуу белеңиз кайсы болду? Мен мынтип ойлоп турмун да. Көрдүм, сабак аябай жакшы сабак да. Мен мама, муну кылып берейинби? Мама, ай кереги жок, үй ал. Ай машина ал, ай мага эчтекен кереги жок, ай сөйкөн деле кереги жок. Десе мен ишенип турмун да, чын эле мамама кереги жок экен деп жана Кытайга алып барып келдик. Атам, энем, тайкемдер баарыбыз Кытайга барып баягы туулуп өскөн жерине көрүп келдик. Ошол эң чоң белек болду го дейм. Кубандырган учурлар албетте көп болуптур. Анан бир көңүлүнө тийип, бир тык этип, ушул көңүлүн ортуп алган күнүңүз эсиңиздеби? Анан ушул нерсени көбүнчө өтүп кеткенден кийин эстеп баласы чыккан. Ошондо туура эмес сүйлөп алыптырмын. Биз энебизге кирпигибизди көтөргөн эмеспиз. Сөздү кой. Ал ушундай аял болчу, биз ага көзүбүздү көтөрчү эмеспиз. Ал балдары дегенде балдарына 3 маал керек болсо, кийин жеңемдер келип ыйлактап жүрүштү да. Жеңемдер мындай прокурор, аябай мындай кыйын кыздарды алып ушинтип эметишти. Апа, эмнеге жаман үйрөтүп салгансыз балаңызды? Менден азыр прям 3 маал ысык тамак талап кылат, лагман чой деп айтат. Мен энем аябай өзү учурунда жашыраак кезинде бир уйгур эже, калмак эже жанында болуп, анан ошол эжеден көп нерсе үйрөнгөн экен да, тандырганан жапканды, анан укмуш чоет эле, лагманды, эми тамактар укмуш. Ал мен энем тамагын жегени узак жерлерден келишчү дегендей да. И вот ошентип эле отурду, үйдө эле отурду, өмүр бою иштеген жок, өмүр бою үйдүн түйшүгү менен эле. Бирок ошол эле учурда аябай мындай тамакты жасаган, колунан баары келген, көңүлүн калтырган жоксуз кыскасы. Биз мен өзү менен, балким менин баягы жеке жашоомдун болбой атканына эле көңүлү ооруган чыгар. Анан балам төрө болсо болот эле деп аябай кайгырган чыгар. Себеби мен айтты да, сенин ден соолугуң жакшы болуш керек деп ойлодум эле, жакшы эле болот го деп ойлодум эле деп, анан болгон сүйүмдү сага бергем деп калат да. Билем. Атак биз мындай апамдын көңүлүн ооруткан жокпуз. Баары ушундай, баарыбыз. Ушундай апам ушундай болчу, что атам баштап 8 баласы, еще неберелери анын көзү менен тең айланчу да. Мындай эч ким апама тийишчү эмес да. Өзү такыр эч кимге тийишчү эмес, бирок тийишкенге аябай жоопту берчү эле да. Ушундай күлүп эле берчү эле сөз менен. Сен
мындай ал киши такыр экинчи катылчу эмес да. Мен энем эле айткандай кылдым го баарын. Баягы жеке жашоомдон башкасын дегендей. Мисалы бизде кичинекей кезден баштап эжемдерди үй алгыла, күнүң бириңе салбасын деген жашоо сабактарын биз бүт энемен алганбыз. Биздин үйдөн чыккандагы биринчи максат үй алуу болчу дегендей да. Анан көрдүңбү, мисалы эгер ошону айтпаса, балким эжем баягы эмне кайдан билип калдык, эжем отуруп күлүп атпайбы? Тиги, үйү бар күйөөгө тигиле деп такыр айтпаптыр бизге деп, үй алгыла десе, биз өзүбүз алышыбыз керек экен деп ойлоп жүрүппүз деп. Кетерин билдик. Биз деди, биз уже чогулуп калганбыз баарыбыз, ооруду деп атпайбы, анан аябай максималдуу түрдө айылдан айран ичем деди. Анан бир кашык айран ичти. Жарым ичем деди. Бир кашык жарым алып келдик. Каймак жейм деди. Ушинтипчи баягы бала кездеги эсин. Анан мен ишенбей аттым, эми ооруп аябай өнөт да, анан улуу эжем, Гүлнар эжем аябай кыйын да. Нурзат аз калды деди да. Биз баарыбыз көрүп турдук аз калганын, канча күн калганын, канча ай калганын керек болсо. Баягы айтып атпайбы, мындай 7 жыл айтканга оңой болгону менен 1 жылда 365 күн 24 саат кыйналып жатты да, аябай кыйналды. Анан жоготконубузду билдим, бирок аябай Аллахтан суранганым жанынын жай алганы болду да. Себеби жанды оору деген жай алдырбайт экен. Керек болсо морфий жардам бербей калган учурлар болот экен. Бул деген дайыма саят турчу оору. Бул таң атканча массаж, жанындагы кишилердин бул эми Кудайым бербесин эч кимге. Апамды чын жүрөгүмдөн аркы дүйнөгө узаттым. Айттым, апа, иншаллах 5-те көрүшөбүз. Элестет. Мен ушуну сезбептирмин өзүм. Азыр сен менен интервью болуп атып, мен ошого өзүм таң калып атам. Бул көрсөтүүгө ачылыш, бурулуш жасадыңыз, себеби дегенде ошол көз өтүп кеткен болгондо да энеңизди ушундай жылмаюу менен, ушундай бир башкача сезим менен бир эскерип айтып бердиңиз. Бул да болсо өз көрүүчүсүн табат деген ойдомун. Эгерде азыр сиздин колуңузга калем берип, барак берип, апаңызга кат жазыңыз. Ошол кат түптүз апаңызга бара турган болсо, каттын мазмуну кандай болот эле, эмне деп жаза бересиз? Ушул учурдан пайдаланып, мен энеме ыраазычылыгымды билдирем. Эне, мен сизге аябай ыраазымын. Аллах сизден ыраазы болсун. Дайыма дуамдасыз. Ошол көрүңүз кенен болсун, жарык болсун деп, сурагыңыз жеңил болсун деп, менин ошол тилеген дуамда экениңизди сиз билесиз. Анан балким Куранды башынан аяк жаттай турган болсоң, энең таажы кийет экен дейт. Аллахтан ушундай суранайын, ошол энеме таажы кийгизген балдардан болоюн. Бул дүйнөдөн менин таажымдечи мени, аркы дүйнөдө дагы ошол жоолук салынганымдын бирден бир себеби мен ата-энеме жакшы кайрымдуу, ата-энеме жакшы бала болоюн деп. Бардык билимди бир төп келиштире алып, андан эң маңызы энеңиздин ошо акылына саат сөзүн, киризин журулуштуруп алган Нурзат экенсиз да, ушинтип аңдадым. Рахмат. Рахмат сизге дагы, аябай ыраазымын. Куруп бергениңизге. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушуну менен биздин бүгүнкү апама кат долбоору кайрадан кезектеги чыгарылышы сонуна келип турат. Биз кайрадан сиздер менен эңки берүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.